Бүгін сайып эле, анан эртесин досторум келсе, аларга мактанайын десем, сайылбайт да. Бардыгы мындай. Башында Таласка келсем бары эле даярданып эле үйлөндүңбү деп элечи. Анан кийин жалгыздыкта көп нерсени үйрөтөт экен. Эрегише турган эч ким жок. Кээде сагынасың чындык нерседе. Анан кийин карьера, анан жумуш деген эмес. Аял кишиники үйдө деп коткон. Ошо актерлордон караганда мен жакшыраак деп окшоймун да. Адамды көп нерсе акчага түрткү кылат экен да. Жазып ал энен жазышсамбы депчи. Калчылдаштамбы депчи. Суроо талаптар боюнча балта. Сурооңор барбы? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай суроолор? Мына ушул жакшылык байке сурооңор барбы? Сурооңор бар дейт. Суроолор көбөйгөндө бардык көрүүчүлөрдүн. Анан биз ошол суроолорго жооп алалы деп келип калдык. Жакшылык мырза, эми башынан баштайлычы, ушул негизи эле канча жыл болду? Тартып баштаганыма 4 жыл болуп калды. 4 жыл, Элге тартуулай баштаганыңыз, элге таанылып 1-2 жыл болду окшойт, Ошондо болуп калды. Баш эмнеден башталды? Алла гуршадан башталган. Артыңарда турган. Ошол гуршаны теип. Анан себепчи болгон могу кичинекей досторум. Ушулар ар бир нерсенин өзүнүн бир себепчиси бар дегендей. Себепчи болгон ушу кичинекей досторум. Ушулар үйрөткөн мени, айтып эле келемин. TikTok эмне, подписчик эмне, лайк эмне, комментарий эмне деген баары ушулар үйрөткөн да. А сиз билчү эмессиз? Буга чейин соц тармактарда отурбачымын да. Болгону YouTube'да. Ошо кол өнөрчүлүк, ошол жакта эле отурат элемин. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Анан TikTokко салып баштады бул жакталар тартып. Салып баштады, анан просмотр кетти биринчи эле видеомчу. Анан жан талбаста мен сүйүнбөй эле булар сүйүнүп элечи. Жакойке сиздики мынча болуп кетти, мындай болду деп элечи. Жолдорун үйрөтүп. Анан комментарий жазылып, анан жакшы сөз кылсаң өзөсүн дегендей кубанып. Анан ошонто отуруп эле ушул жолго келип калдым. Өзүм деле түшүнбөйм. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча кимсиз? Военный болуп иштедим 7 жыл. Анан кийин үй бүлөлүк шартка Таласка келгенге туура келди. Анан иштебеген жер калган жок окшойт. Кайсыл жактарда иштедиңиз? Плотник болдум, шведа иштедим, мойкада иштедим, көмүр саттым, кирпич куйдум. Ушулардын бардыгы зарылчылыктан келип чыктыбы же мындай? Өзүңүз кызыктыңызбы ар тармактуу жигитке жетимишүүнөр аздык? Ар тармактуу эмес, эми акча себепкер болду да. Адамды көп нерсе акчага түрткү кылат экен да. Анан ошо иштейм деп отуруп эле үйрөнөйүн депчи. Анан ошонто отуруп ошо кесиптерди да үйрөндүм окшойт. Мисалы үчүн бир жакка кирсем бирден соң болбой калат, же жумуш токтоп калат. Анан токтогон күтпөйүн деп башкасына секирипчи. Анан ошонто отуруп ар кайсы тармактын нээси болдум окшойт, бираз болсо дагычы. Үстүртөдөн болсо да түшүнүк бар да. Жакшы. Эми өзүңүздүн атыңызды жасай алдыңыз. Сурооңор барбы деген менен таанылдыңыз. Эмне өзгөрдү? Жашоомонбу? Жашоомон көп эле нерсе өзгөрүү болду. Эл көрүп атам, жер көрүп атам, жаңы адамдар менен таанышып атам. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр да болуп атат. Ушундай болорун мындай максат коюп кыялданысыз беле же бардыгы кокустуктан болуп кеттиби? Бир максат коюлган, өзүм бизнесим ошо Шведада киргенде, анан кийин атын чыгарыш керек экен деп, ошо атка иштеп баштаганмын да. Атка иштеш керек экен депчи. Бирок мынчалык деңгээлде болот деген ойдо да жок эле. Ойманда ашыгыраак болуп атат буюрсам. Анан дагы келечекте дагы көрө жатарбыз да. Былтыркыдан караганда быйылкы шүгүр да. Өткөндө отуруп бир ойлондум эле да, былтыркы күнүмдү эстеп, азыркы күндү эстепчи. Өзүңүз тууралуу кенен, үй бүлөңүз тууралуу дагы айтып, өзүңүздү дагы тааныштырсаңыз. Анткени сиздин ушу жылдан жылга мындай аудиторияңыз кеңейип атат, көбөйүп атат. Мына ушул
сизде баягы көрөрмандарыңыз үчүн өзүңүз тууралуу дагы маалымат, үй бүлөңүз тууралуу маалымат. Үй бүлөсү болгондо үйдүн улуусу кичүүсү дегендей жалгыз баламын. Анан апам экөөбүз элебиз. Анан ошо, анан кийин жалгыздыкта көп нерсени үйрөтөт экен. Эрегише турган эч ким жок, жумшай турган ийниң жок, же эркелей турган эжең жок, агаң жок. Анан баардык нерсени өзүң кылганга туура келет экен да. Анан ошо тамак жасаганым, үй жыйнаганым, огород жумуштар. Ошондуктан дагы бир себеби да ошол болсо керек да, кылганымдынчы. Ан болгону өзүмдүн жашоомду эле тартамын да. Анан ошо жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дейт го сөзчү. Анан бул нерсе деле мындай өзүң кылган нерселерди тартамын. Ошолор да элге жеткиликтүү болот окшойт да, көрүлүктүүчү. Анан кийин бир эки жолда колуман келбей турган бир контенттерди тарттым мен жөн эле кылайын депчи. Эмнеге болду алар? Эсимде деле жок эми. Ошо бир тартып көргөндөн кийин бирок элге да кеткен жок да просмотрдачы. Анан өзүмдүн башыман өткөн, өзүмдүн кылган нерселерди эле тартыш керек экен депчи. Бардык жумушту мына өзүңүз өз алдыңызча кылып эле үйрөнгөн турбайсызбы? Анан бир учурларда да бир ой келди эле. Ушу жумуш тартып отуп да бир рекламалар түшсө болот эле депчи. Болуп атат. Ошол нерсе болуп атат. Ниетке жараша амал дегендей кыялданыш керек экен, жакшы нерсегечи. Барып отуруп, ал кыялдар да ишке ашат экен да. Демек, ушул блогерлик ушул нерсе сизде бардыгын көрсөттү окшойт, дүйнө башка өлкөлөргө Кыргызстандын ичинде жүргөн болосуз. Анан бизге дагы байланышканыбызда ал жакта дагы жумуштар бүтүрүп эле кайра Таласка келем деп калдыңыз. Анан азыр пландар аябай көп окшойт. Мына Тасма Таласына дагы башка. Бирок азыр чарчадым окшойт. Могунку жылы ушу Таласта эле калайын дегенди эле пландаштырып атам да. Былтырлары ошо жер кыдырып эле эз алган адамда чындап эле чарчайт экен. Анан жол азабы, көрө азабы деп коет го. Жол жүрүп дагы чарчайт экенсиң. Өткөндө эле Шымкентке да чакыруулар болду эле да, тур мененчи, эз алуу боюнча. Бирок баш тарттым да. Мындай эз алган жакшы, бирок жол жүргөн да жакпайт окшойт магачы. Анан кой үйдө эленин үйгө да көбүрөөк көңүл бөлөйүн, агорот. Негизи жумуш кылып, ошо кылган жумушуңан рахат алган сонунда. Мисалы үчүн отун жарып, же кульникаларыңды, малиналарыңды чабып алып, анын өзү отса дагы аларды да карап өскөнчү. Гүл отургузсаң дагы ошонун рахаты жагат да магачы. Өзүң кылган жумушуңдун тазалыгын карап алыпчы. Ошо киргенде эле негизи байкалды, мындай колуңуздан баардык иш келеричи. Мисалы, тиги жакта деле отундардын жыйналышы. Негизи эле эртең менен турганда эмнеден баштайсыз жумушты? Эмнеден башталат? Мына бул жакта гүлдөр турат. Эртең мененкиси бар экен. Эмнеден баштайсыз туруп эле? Негизги жумушуңуз ушул үйдө эле телефонду коюп коюп эле жумуш аткарып бересиз, жасай бересиз. Азыр кичине оорураак болуп калды да. Тартыш деле оңой жеңил эмес го. Ошо тарткан кичине көбөйдү жаратат. Мурда сразу эле жумуш кылып кеткен жеңилирээк эле да. Анан кийин кайсыл ракурстан алыш керек, кандай тартыш керек. Анан кээде досторум келбей калса, жалгыз штатив менен тартканга туура келет. Өзүңүз коюп алып. Кээде булар келет, булар менен жеңил, бирок бала деген балагон. Баланы чарчатып берет. Жок, мындай бир буюмду алат, сындырышат, же чыгышат, бакырышат, өкүрүшөт. Кээде буларды деле урушамын. Азыр булар дегени көрүүчүлөр, ошол көпчүлүк көпчүлүк сиздин көрүүчүлөрүңүздү айтып калат экен го. Сени ким тартат, оператор ким деп эле сурап калышат. Азыр ошо көрсөтө турганда учур келди. Биздин Жакшылык байкебиздин операторлору да өзгөчө экен. Кегил койсун, эң биринчи анан. Атың ким? Нурзада. Ушул себепчи да. Да, эки кыз бар болчу. Алар да жок. Булар болсо мен жаңы таанышкан досторум. Бул болсо ушул сиздин кошуна инилериңиз. Атың ким дедиң сен? Нурзада. Сенкичи? Ясмина. Сеники? Амир. Кана силердикичи? Атыңар ким? Меники Ибо. Сеникичи? Эльмир. Молодец. Биринчи ушулар башында айтып калдыңыз, Мына ушулар тартышты. Ушул себепкер болгондо Нурзада деген. Андагы Айлина деген кыз бар. Анан Сумая деген үчөө болчу.
Эки болсо ошо шаарга көчүп кеткенине байланыштуу алар жок да азыр. Биринчи мына ушул кичинекей биздин карындаштарыбыз, бөбөктөрүбүз жакшылык байкени машыгып атканда, атайын түрктөр жасап атканда мына Нурзада карындашыбыз тартып жүрүшкөн. Өзүң мындай көрүп жакшы көрүлүп кетет, бөлүшөйүн дедиңби Нурзада? Айтып берчи, кандай болуп башталып калды? Жакшылык байкени эмнеге тартып калдың? Биринчи Жакшылык байкем өзү уруп кызыккан, анан кийин ошол сумай айына айтканбыз, ТикТокко түшүрбөйсүзбү, ошондо актив көп болот деген. Анан ошол менен ушул жетиштиктерге жетти. Рахмат. Сүйлөп албайт деп ойлодум беле. Молодец. Эмне кошумчалайсың? Анан дагы эмнени тарталы, жакшылык байкени мындай тааныталы деп атсыңар, Эмнени кошумчалайсыңар? Кандай кылып тартсак дегендей ойлор барбы? Негизи оператор силер турбайсыңар. Биз бияка келгенде эле ойлодук, жакшылык байке сонун тартат экен деп, биз деле видеодон көрдүк бардыгын. Көп просмотрлар болду. Сенчи, Амир? Эмнени кошумчалайсың? Үйрөнгүң келеби сен дагы? Ооба, негизи өтөн эле жакшылык байкени таанышканбыз. Инстаграмдан көрүп, Инстаграмдан ардык видеолорун көрүп катталганбыз. Жана сальто атканды үйрөнөйүн деп келгенбиз. Кечөөнү кичине аракеттендик. Болот бекен аны? Ооба, аракеттенсе болот экен. Азыр сиздин видеолоруңуздан кичинекей балдар да көрүп калдык, өзүңүз үйрөтүп атканчы. Келгендер көппү? Жакшылык эми биз деле ушул аймактарда туруп деле сен сыяктуу блогер болгубуз келет, бир нерсе үйрөтчү деп мындай көп болсо керек эми өзүңүздүн башы убагында байкабай жүргөн коңшу колоңдор, жакындар, тааныштар. Көп болот андай учур. Анан айтам, бул деле жеңил көрүнгөн менен артында түшүү болор депчи. Анан жолдорун айтып айтсам, анда колуман келбейт экен депчи. Кайрылы. Анан буга дагы мен башында 1-2 жылдык жөн эле убактым кетти окшойт, курмандык кетипчи. Анан ошого да даярсызбы депчи. Анан эки нерсени алып кете албайт экенсиң да, же жумушту да алып кетип, бул блогту дагычы бир бет болуш керек экен да. Мен азыр бир бет болгондуктан ошондуктан үзүрүнө да жетип отум окшойт да. Азыр канча катталуучу болуп калды, мындай канча өсүшү, кандай мындай көбөйдү окшойт. Жай жанадан күндөн күнгө көбөйүп жатат, буюрса. Сиз жана айтып калбадыңызбы, эми балдар келет, ызычуу депчи, анан жалгыздык аябай көнгөн окшойт, Жакшылык байке. Жок, жалгыздык эмес, эми булар жок болсо деле сагынам. Кайра сагынып каласың? Жок, булар ызычуу кылып бардак кылып таштайт да. Урушкандын себеби мындай тибе деген нерсеге тиет да. Бычактарды алып болуп чуркап жүргөн болот, балтаны же болбосо бир инструменттерди алып болупчу. Ыргытып, анан ошодон урушканга туура келет да. Мындай башка нерсени ойносо унчукпайм деле. Анан ошо кооптуу нерселерди кармаганда урушамын. Анан тибе десе кайра тиет го, ошокачы. Мисалы үчүн монун үстүнө чыкпа десе, кайра чыгышат да. Ошол учурда урушамын. Анан кийин урушса деле көңүлдөрү калбайт. Таарынышабыз булар менен. Кайра бир жумадан кийин кайра келишет, табышабыз. Ушундай эле да. Жакшы. Бала менен бала кыялда эле боломун булар менен делечи. Балдарга жакын окшойсуз, эгер ушунча мисалы келип карабайсызбы, бүгүн деле жаныңызда экен, дайыма сизди коштоп жүрүшөт. Ал жагын айта албайм, сырттан көргөн эле адамдар эле эме кылбасачы. Бирок кээде чарчата берет да. Кээде сагынасың чындык нерседе. Эми ушул бул көп нерсе, бул жерге нелер гана сайылды, Жакшылык байке? Бул качан өзүңүз орноттуңуз эле атайын? Же көп болду? Булну кече жакын деле орноштурдум бул дөңгөчтүчү. Алмаштырып турасың бат-баттанчы. Анан буну атайын чоң кылдым. Анткени балталарды сайганда жарылбайт экен да. Берки кичинекелерди эме кылганда, могу чоң балталарды эме кылганда, отун жарылганда эле жарылып кетчү да. Куркунучтуу. Кээ бир Жакшылык байкени мисалы айтасыз го, сиз эми эмне менен саяйын дегендерди көрүп калганда, тиги катталуучуларыңыз айтат, анан ошо менен. Кээ бирлерин мисалы чын эле сайылабы ошолор? Сайлат. Буга эмне ых керек? Мисалы мен ишенбей баштадым, күч керек окшойт. Же дагы башка бир уштук үй деле эмес го депчи. Бирок сыры эмне? Эмнени билиш керек мындай? Сыры болгондо муну айлануусун эсептеш керек. Мисалы үчүн бирөңкү 2,5 метрден сайылса, бирөңкү 3 метрден сайылышы мүмкүн да. Айлануудан. Ар ким ырытканда айлануусу менен.
Анан 5 сантиметр, 10 сантиметр болсо дагы ошол аралыкта роль ойнойт да. Мисалы үчүн мен нерден сайып атамбы? Мындай эле турайын. Нерден сайылса ушул аралыктан. Эми ушун эле бир аз алдыга жылып же артка жылсам сайылбайт да. Мына берден эмесе сайылбайт уже. Көрдүңөрбү? Мен аралым ушул жерде. Ушул аралыктан да биринчи ар бир нерсенин айлануусун табыш керек. Анан кармаштан да көп нерсе. Анан буттун шагынын аралыгынан. Мен көрөйүн эми азыр. Бирок могун биягы сыгып калып берем, болбойт окшойт. Жемнерин алып салайын. Бир көрөйүн. Азыр мен бир көрө элем, Жакшылык байке. Могу учунан кармаган. Учкайраак. Бир аз арткараак экен. Жок, алдыга окшойт. Мынакараак. Могу кызык экен. Могу сызыкка. Аралык менен эсептелет. Жок, могу сызыкка бутту 5 сантиметр болсо да. Монтип тур, а? Ишенем да. Кеттик. Катуураак экен да. Буга деле ылк керек экен. Ал мисалы канча аракет кылдык, бирок жана сиз айткандай бардыгы мындай. Башында оңой көрүнөт, мындай ушундай. Мен деле башында оңой көрүнүп аткан ишенбей да баштадым. Болбойт го деп. Мисалы көпчүлүк болот да, монтаж менен жасап койду. Башында ишенбесе керек бул нерсеге. Болгон андай учурлар деле. Анан качан мындай элдин ишенимине кирип өзүңүз байкалды. Көп убакыт болдубу же дароо эле ишенип башташтыбы? Мисалы мен көпкө чейин сиздин видеолоруңузду көргөндө, эми эмне менен кылайын деп. Катталуучуларыңыз жазат ушунча, ошону сайып коесуз. Мүмкүн эмес го бул деген менде мисалы ишенбейчүлүк жаралган. Ошо ар бир нерсенин эленин аралыгын таба аласың. Айлануусунчу. Мисалы үчүн балта 4 метрден сайылса, бычак 2,5 метрден. Орукчу болбосо 3,5 метрден. Дагы кандай буюмдар бар? Бул жерде аралык өтө маанилүү. Аралыкта да айлануусун табыш керек. Бардык нерсени. Ал эми мындай өз алдынча үйрөнүүгө буну мүмкүн эмес, Коркунучтуу, Жок, андай деле коркунучтуу эмес. Бир адамды бир 5 мүнөттө эле үйрөтөм. Үйрөнсөң. Бирок ошо үйрөнгөнгө мага өзүмө 1 жылдай убакыт кетти да. Бүгүн сайып эле, анан эртесин досторум келсе, аларга мактанайын десем сайылбайт да. Ушундай учурлар болот. Анан көрсө колду тура эмес кармап коет экен, аралыгынды. Анан кийинчерээк билдим да. Жөнөкөй эле нерсе, бирок ошого да 1 жылдык убакыт кетти мен. Анан билип алгандан кийин бардык нерсе жеңил болуп калат го. Бул жака да машыгат окшойт. Мисалы атайын убакыт бөлүнөбү же жумуш кылганча эле ушуларды жасап аткара бересизби? Жок, меники мондай да, машыгым. Мисалы үчүн жумуш кылып кетип атат эле. Бирдемсеге калоо тартылса, могу аркан болсо арканга чыгамын. Же болбосо бурска. Ушу жумуш кылып атып эле, ошонтип эле кылып кете беремин да. Атайын деле бир убакыт жок, сегиз аркан. Жок, анан кечкисин бир убакыт бөлөймүн, бир 20 мүнөт, жарым саатчы. Атайын машыгууга. Бирок көбүнчөсү бас баратып эле кылып кете беремин да. Кээ бир актрисалар менен болгон видеолоруңузду көрүшүп, блогер Жакшылык үйлөндү дегендер дагы чыгарды эле. Көрсө ал тасма экен. Тасмада эмне кызмат кылдыңыз, ушул тасма тууралуу да айтып берсеңиз. Ал тасмада реклама кылган болчумун, маркетолог болчу. Таласка келсем баары эле даярданып эле үйлөндүңбү деп элечи. Ошо этегин көрбөй элечи. Анан ошого маркетолог болдук. 1 айдай жүрдүм окшойт. Кыйын бекен? Кыйын экен. Анан чындап келгенде ошо актерлордон караганда мен жакшыраак таап окшоймун да. Анткени алар үй бетин деле көрбөйт экен съемка учурундачы, күн түн депчи. Анан ага караганда мен YouTube каналым жакшыраак төлөп берет экен да. Анан кийин колдон келсе ушу YouTube менен эле ушу баракчам менен эле кетсемби деген оюмун да. Негизи кирешеңиз канча айлык киреш ошол баягы Instagramдан жарнама, YouTube деп калдыңыз, сыр болбосо. Мафия сырын айтпайт дейт го. Шүгүр жетет. Шүгүр. Азыр ушу менен гана окат кыласыз же башка дагы мындай кошумча? Жок, интернет тармактан эле азыр. Ошол жактан эле. Азыр деле мисалы бирөө үйрөтсө алып кетсеңиз керек. Мисалы бир башка жумушту азыр кайсы тармактан өзүңүздү дагы сынап көргүңүз келип атат?
Өзүмдү азырынча оюм деле жок бир багыт менен. Тасма талаасын көрүпсүз. Эми тамакты жасаганыңызды көрүп жүрөбүз. Ушу кухня ачканга кызыгып жүрүм, бирок ага каражат көп кетет экен да. Ушу кухняга эгер ача турган болсом мындай таза кылып бир ачмакмын да кухнянычы. Басымды ошого эме кылып, поварларды да таза кармап. Азыр эмес, бирок кийин ниет бар да. Эң алгач жарнаманы Instagram баракчаңызга канча сом алдыңыз, качан алдыңыз? Штатив болгон. Жоксуз, жарнама берейин, канча сом болот дегенде стилин билбесеңиз керек, кандай деп. Же үйрөтүштү? Жок, эч ким үйрөткөн жок. Башында эме болду, штатив келди. Анан ошону бир реклама кылып, анан биякта бир соседим бар, Айперин камыры деген. Ошонун камырын кылдым. Жарнама кылдыңыз. 4 камыр берип койсо жаман сүйүнүп эле өзүнчө бактылуумун. Апам айтып элечи, апа тиги камырдан 5 бармак жаза ойлойбу депчи. Ошол көрүнүктүү болгон. Анан кийин эң жакшы акча алган 4000 сом болгон да. 4000 сом бергенде тим эле чөнтөгүмөн түшүп калчудай болуп эле чөнтөгүмө кайра текшерипчи, видеолорго мактанайын деп. Анан мындай сүйүнүп болгон эмоциямды көрсөтүп 4000 сомдучу. Сизге кандай сын айтылып атат көп? Же азырынча андай деле жок, байкабайсыз, жок делеби? Билбейм, окуйн деле. Ак менен кара болор экен да, жакшы менен жаман чогуу жүрөт экен. Азыр иммунитет пайда болду. Көрүнүп калдыңыз, карабайсыз деле. Бирок кээде бир сыра чычалап кеткен учур болот. Жазып эле жазышсамбы депчи. Калчылдаштамбы депчи. Ойчу ушуганын убактын коротпой эле коеюнчу деп. Өчүрүп таштайм да, кийин дагы бир тойгонол издебейин депчи. Эгер бир оюм алып кала турган болсомчу. Канчанчы атаман болдуңуз? Атаман бар болчу, система бар болчу биздин убактачы. Бирок ал сыймыктанып айта турган деле нерсе эмес да. Андан кийин жакшы окуганымды айта кетейин. Бирок 7-класска чейин жакшы окучумун, отличник болуп. Анан кийин балдар да чоңойду, анан кийин баары окууну таштап койду, чөйрөдөн келген да. Мен дагы ошолорду бир окууну таштап койдум окшойт. Анан кийин окуш керек экен, жаштарга да айтарым да, билим керек экен да. Азыр могу 4 жыл тарттым дедим го. 2 жыл мындай эле тарттым, анан 2 жылдан кийин, акыркы 2 жылдан кийин билим алып баштадым. Анан билим алгандан кийин мындай жыйынтыкта болуп баштады да, кирешеге да түшүп баштадым, адамдар менен таанышып, жылыш. Мисалы үчүн Instagram'ды деле, TikTok'ты деле, YouTube'ты деле алып барганга да билим керек да. Алгоритмин сезип, кайсыл убакта кириш керек, окуп, жаңы обновлениялар болуп турат. Баардын көзөмөлдөп туруш керек да. Жөн эле видео тарттың, салып салыш эмес, аларды да мындай көзөмөлдөп турушуң керек. Тойго качан келебиз эми Таласка? Жакшылык байкебиз үйлөнүптүр, даректи билдик деп. Ушу өткөндө бир ойлонуп аттым эле, айрым деле реклама кылып бербей, бир өзүм да реклама кылып койсомбу депчи. Ошол мүмкүнчүлүк мына. Ошо үйлөнөйүн депчи. Бирок чындап эле көп айтат, кантип эле кыз жок депчи. Эл менен аралашып атасың деп. Азыр мүмкүнчүлүктөр болду, чыгып атасыз, көрүп атасыз. Чындап эле ошо эл айтканды мен дагы айтайынмы? Кантип эле кыз жок. Элдин баласын таап атсак, элдин баласы болуп карачы канча деген баары колуңуздан келет. Талап катуу окшойт деп койдум. Талап деле андай деле катуу деле эмес, бирок кээ бирлеринде ошондой катуудай көрүнөт окшойт да. Көбүнчөсү Таласка жашагысы келбейт окшойт. Эмнеге? Айыл, анан кийин айтамын да, бияка келип ал эне уйсайсың. Бирок кийин келечекте бар, уй ат баккангачы. Анан ошого даярдапчы. Кадимки эле айылдын жашоосу болот. Шаарды маарының кереги жок. Ушу Таласка көнгөнмүн, апам да Таласка эме кылат. Чогуу жашайбыз десе эле көп эле ойлонуп кетет да. Анан кийин мен да жалгыз болгондуктан ушу апам эле колумда калган келин болсо. Анан кийин карьера, анан жумуш деген эмес, аял кишиники үйдө деп коткон. Анан иштейт элем, анан кийин андай меники эмес да. Талаптарым ошондой эле, жөнөкөй эле, бирок кээ бирлеринин оор экен да. Анан керки кыздар да бар экен, мен ушунча билимди не кылам, ошо ойдон калып кетеби депчи. Эми ал билимиң деле калбайт, бирок балдарыңга жумшасаң болот да депчи. Анан болбой эле
ар ким өзүнүн ою менен жашайт экен да. Ар ким өзүнүн ою бар. Меники бар, аныкы бар дегендей. Бирок меникине дал келишкен кыз болсо, азыр деле үйлөнгөнгө даярмын да. Бирок азыр деле ошол активдүү издеп өтөсүз, Бирок издесең да таппай калат экенсиң. Бирок кээде издеп калам. Анан карап сторияга киргизгенде бирөөлөр анан Жазгандар деле болсо керек, бирок же талас десеңиз эле жок болуп кетип атабы. анысы да бар окшойт анда. Азыр эми билишти да сиздин таласта жашаарыңызды ачык эле айтып атасыз. Instagram баракчаңыз, TikTok баракчаңыз таласта турам. Мына мен ушундай, ушул жумуш карапайым, ушундай таанышып ошого деле макул болуп жазгандар бар болуш керек. Ачып карап койгон учурлар болобу жазгандарды Instagramдан? Кээде карайм, жазам, жооп берем, болот. Анан жылыс келишпей калат. Эми буюрса дагы убакыт саатыга келеттир. Азыр жашыңыз канчада? 32-де. 32-де. Ушул мындай олуттуу мамиле куруп көрдүңүзбү ушул убакытка чейин? Болгон. Көп жыл сүйлөшүп деген. Көп жыл деле болгон жок. Эми бир аз аралык болду. Сүйлөшүп көрүп. Анан ошонтип эле шарттарга көнбөгөн эле. Ал келбей калды. Таласка кеттик десек эле ойлонуп эле. Спортко кызыгыңыз өзгөчө экен. Спорт сизге эмне берет? Эмне тартуулайт? Будан эс аласызбы? Кандай кызыгуучулук? Өзгөчө кызыгуучулугуңузду байкадык да. Оанда көп таяк жеген окшойм. Ошол түрткө берет окшойт да. Анан кийин албетте мусулман адам күчтүү болуш керек го. Анан жок деп отуруп калбаганга аракет кылам. Анда бирдемесин көрсөм, өзүм үйдө бар материалдар менен жасап, ошолордучу аракет кылып үйрөнөмүн да. Анан эме деп да кыялдам койчумун да. Ушул машыккандарыман да акча тапсам болот, тапсам сом болот эле депчи. Бирок ал нерсе да келди окшойт да. Азыр ар бир сальтатып эме кылгандарым, мында эле акча табамын да. Көрүп каласыңар го, жарнамалардан, рекламалардан ошо трюктарды кылып, ошонун арты менен буюрса кирешеге кирип атам десем болобу, же акча таап атам десем болобу? Болот. Кандай айтсаңыз да, сизге кандай айтсаңыз да жарашып атат. Өзүңүз айткандай сальто ашып эле мындай ар кайсы жакта жарнамалап жүрөсүз сиз аркылуу. Аларга өздөрү айтабы ушундай бизге сальтоң эле керек дейбичи, өзүңүз да мисалы жарнамалап кандай? Жок, ошону айтат, сөзсүз түрдө сальтаңды кош депчи. Макул, кошсоң кошоюн депчи, жарнама кылганда. Азыр эми ушул маегибиздин соңунда сиздин сальтоңуз менен бүтүрөлү анда. Жыйынтыктайлы маекте. Макул. Сен де көтөрүп коюң. Жерин алып эле коелу.